Салам достор, бүгүн сиздер менен кызыктуу бир тема жөнүндө сөз кылабыз. Wildberries'te FBS системасы менен иштөө. Бул видеону бир канча күн мурун чыгарышым керек болчу, бирок тилекке каршы жумуштардан улам жетишпей, азыр деле түнкү саат 4-тө тартып отурган кербезим. Эгер билбегендер болсо достор, Wildberries'te в основном эки түрдүү иштөө системасы бар. Бирөөсү FBS, бирөөсү FBO. FBO системасына товарды аласыз, Wildberries'in Россиядагы складтарына жеткирип бересиз. Андан кийинки операцион иштердин бардыгын Wildberries өзү аткарат. Товарды сактаган, клиентке жеткирип берген, акчасын алган деген сыяктуу. Ал эми FBS системасынан айырмаланып, товарды Wildberries'in Россиядагы складтарынан жеткирип беришиңиз шарт эмес. Товар сиздин өзүңүздүн жаныңызда болуп турат. Качан гана товарга заказ түшкөндө Бишкектеги Wildberries'in складына жеткирип бересиз. Бул видеону баштагандан мурун бир канча баса белгилеп айта кетчү маселе бар достор. Биринчиси, менин бул каналдагы видеолорумду көрүп жатканда, бул видео качан чыккандыгын бир карап койсоңуздар болчу да экен. Анткени Wildberries өзгөчө акыркы кездерде тынымсыз өзгөрүп жатат. Ошого байланыштуу мен деле видеолордун контентини жаңырган маалыматтарга жараша өзгөртүп турам. Анан 2 жума мурун, 3 жума мурун чыккан бир видеодо айтылган маалымат азыркы айтылган маалыматка дал келбей калса, анда эмнеге эки түрдүү сүйлөп жатасың деген маселе болбош керек. Анткени видеонун кайсы бир компонентин, кайсы бир бөлүгүн өзгөртүп коюш чындыгында кыйын. Дагы бир нерсе достор, буюрса азыр мен киришүү бөлүмүнөн кийин бул видеону деген Кылыч деген менин бир досум улантып кетет. Бул жигит FBS системасы менен бир канча айдан бери активдүү түрдө иштеп келе жатат. Өзүнүн бир канча магазини, бир канча бренди бар. Өзү практик мындайча айтканда, бул жигит деген өзүнүн практикасына таянып, кандай иштеп жаткандыгын, каяктан товар тапкандыгын, кантип жөнөтүп жаткандыгын, канча акча оборот кылып жаткандыгын деген сыяктуу маалыматтардын баардыгын сиздер менен бөлүшөт. Ал эми ушул эле жигит жакынкы күндөрү, жакынкы апталарда FBS системасы боюнча офлайн курс дагы баштатканы жатат. Эгерде бул тема сиздерге кызыктуу болсо, анда комментарий бөлүмүнө аты жөнүңүздөрдү же телефон номериңиздерди калтырып койсоңуздар болот. Достор, FBS системасынын FBO системасынан айырмасы эмне? Менин жеке пикиримде эң чоң айырмалардын бирөөсү, эң чоң плюстардын бирөөсү FBS системасында минимальный бюджет менен баштасаңыздар болот. Мисалы деле FBO системасында товарды Россиядагы Wildberries'in складтарына жеткирип беришиңиздер керек. Өзгөчө акыркы учурларда 40 штук, 50 штук товар менен кирген өтө невыгодно болуп калды. Анткени Wildberries бара-бара мындай кичинекей, несерьезный игроктордун бардыгын тазалап жатат. Ошондуктан бираз крупный сумма менен, крупный количество менен киргендер жогору карап көтөрүлүп жатат. Ал эми аз эле 20 штук, 30 штук киргизип көрөйүн, анын көрө жатармын дегендерди бираз дагы мындай фильтрлеп жаткан учур. Ошондуктан FBO менен кирем десеңиздер көбүрөөк сумма керек. Ал эми FBS системасында деген как так сиздер деген товарды Wildberries'in складтарына жөнөтпөйсүздөр. Бул товарлар деген сиздин колуңузда болгону жетиштүү. Жада калса колуңузда болбосо деле, сиз ишенген адамдын колунда бар болсо, бул товардын сүрөттөрүн чыгарып, бааларын коюп, бул товар бизде бар деп Wildberries'e сатып берсеңиз болот. Ошондуктан бул системада көпчүлүк учурда аябай аз сумма менен баштап, анын жанында Wildberries кантип иштейт, кандай соода болот, ошолордун бардыгын практика жүзүндө көрсөңүздөр болот. Анда эмесе достор, азыр мен микрофонду Кылычка берем. Кылыч FBS системасы менен кантип иштеш керек экендигин детально түшүндүрүп берет сиздерге. Андан кийин дагы сиздерде кандайдыр бир суроолор же сиздерди кызыктырган башка маселелер бар болсо, албетте аларды комментарий бөлүмүнөн калтырсаңыздар, аларга дагы буюрса колубуздан келишинче жооп берген аракет кылабыз. Кеттик анда. Ассаламу алейкум достор. Менин аты жөнүм Кылычбек. Wildberries боюнча бүгүн мен сиздерге Wildberries 2 системада иштейт, FBO жана FBase. Мен бүгүн FBase системасында кантип иштейт, өзүм иштеген, өзүм кандай жумуш аткарам, ошону айтып берейин, мен сиздерге көргөзүп берейин. Ошонун ичинде товарды кантип издейм, аны карточка создавать эткенде, ошонун бүт баарына мен сиздерге бүгүн кыскача түшүндүрүп бергенге аракет кылайын. Менин негизи эле практикамда мен өзүм FBase'те FBase системасында иштегендигимде, бул жерде канча карточка создавать этип кое берсең болот, ошончо продажаңда боло берет. Бир эле товар эмес, бир нече товар менен продажаңды кыла бересиң. Бирок ал товар сөзсүз базарда же болуш керек. Аны обязательно сразу эле сатып алыштын кереги жок. Сүрөтүн эле таап, карточканы түзө бересиздер. Азыр примерно Wildberries'тин ичинде, FBase'те иштеп жаткан Кыргызстандын ичинде Анкара бир дроп бирдеби, адресин точно билбей атам, картадан карасаңыздар чыгат.
Ошол жерде салыштырмалуу bundan 1,5 ay алдын, грубо 2 ай алдын күнүнө бир 1000ге жетпеген заказ болчу. Азыркы убакта ушул учурда күнүнө 5000 уштуктан заказ түшүп жатат. 5000 уштуктан заказ түшүп жатат, ошончо адам алып барып жатат. Ошонун ичинде эле ошол жерде склад уже 24 саат иштеп жатат, 7-24 без входной түнү да иштеп жатат. FBAS'ке аракет кылсаңыздар болот. FBAS'тин аракет кылганынын бир себеби акчаңыздарды сразу эле уже салбайсыздар. Башында канча сүрөт табасыздар, башка кыласыздар, ошол учурда карточканы создавать этип бүт баарын даярдап продажага чыгарып коесуздар. Сизден клиент сатып алган учурда гана ошол товарды барып акчаңызды коротуп сатып аласыз. Ага чейин сатып албайсыз, только сүрөтүн эле сатып олтурасыз. Анда кеттик, мен сиздерге көргөзүп берейин өзүмдүн тактикам боюнча. Мен өзүм базардан товар издейм. Ошол мен азыр сиздерге примерно бир көргөзүп берейин. Телеграмдан кирип, примерно ушундай же болбосо ушундай. Мына ушул теннис окшойт, жаш балдар ойногон, жаш балдар эмес, чоңдор деле ойногон. Ушуну көргөзөйүн. Телеграмдан ушундай сүрөттү сактап алам биринчи башында. Ошону сактап алып, эми Яндекстен, Яндекс бул сүрөт менен жакшы издеп таап берет. Канча сатылып жатты, кайсыл жакта сатылып жаткандыгын. Мынеке мен азыр ушуну Яндекс менен издеп жатам. Мынеке уже мага мынча чыгарып берди. Бул жагына көңүл бурасыздар. Бул жагында уже Яндекс Wildberries'тин эле бир түрү, ошолда соода кылып жатат, сатып жатат. Именно ушундай же башкачаракпы, муну ачып аласыздар, мындай. Сразу эле ачпай туруп, мыштын оң жагына басып, открытая ссылка, новый вкладканы ачып аласыздар. Андан дагы түшө берсеңиздер, бул жерде мынеке Wildberries сатып жатат, көрдүңүздөрбү? Могул жерде Wildberries сатып жатса, Wildberries'тин өзүнүн мынтип чыгат. Ушуну дагы ачып аласыздар, бир нечени ачып аласыздар. Ачып карайсыз, ошол эле бул жерде биз Яндексти ачып алдык, ошол эле Wildberries сыяктуу эле платформа, marketplace, Озондо бар. Бул жерден чыгат, бул интернет магазиндердин бүт баарынан чыгып атат. Мынеке мисалы үчүн Озондо да бар экен. Озондо да ачып көрүп коелу. Эми ушинтип, эми анализ кылабыз. Примерно мына Яндексти көрөбүз. Мына Яндексте ушундай экен. Где-то мына биз издеген деле бар экен, мынеке. Эми ушуну биз өзүбүз салыштырып көрөбүз. Биздин базардагы сүрөтүбүз менен ушул окшошпу же окшош эмес экендигин. Примерно ушул экен. Эми Wildberries'тин өзүнүн ичине кирели. Мынеке көрсөңүздөр болот. Мына. Так, муну көрдүк. Если сиздерде расширение болсо, бул жерден же Маяк же Market.guru бул жерден чыгат, канча продажа болгонун, эмне болгонун ошону көрөсүздөр. Бул жерде примерно көргөзүлөт. 3400 уштук сатылыптыр. Баасы 1939 рубльден сатылыптыр. 56% скидка бериптир. Wildberries скидка 12% бериптир. Ошондо 1939 рубльден сатылып жатыптыр. Эми ушул Озондо канча? Озонду көрөсүздөр. Муну эми обязательно көрүш керек жок. Муну бара-бара дагы өзүңүздөр байкаштырып көрсөңүздөр болот. Уже чыкты. Эми ушунун мыштын оң жагына басып, мына бул жерден бассаңыздар, бул жерде эмне чыгат?
бул жерде ошол сатып жаткан сатуучунун магазини чыгат, бренди магазини мынол болот. Магазини мынол болот. ИПсы же ООсу ушул болот. Ошол биз мынаны ушуну мынтип мындай открыт ачып алабыз. Ушуну көрөбүз. Примерно буну көрдүңүздөр. Бул 3643 товары бар экен. Бул деген Fubo'da эмес, Fubase'те сатат. Ушунча карточкасы бар. Мынаны көрсөңүздөр болот. Бүт баарыны телефон бар экен, ушул сыяктуу бүт нерселери бар экен. Только игрушкада экен. Эми биз ушул карточканы түзөлү. Мынакей биз азыр артикулну копировать этип алабыз. Өзүбүздүн карточкага барабыз. Карточкага барып, өзүбүздүн товар карточканы ньюга коюп, добавить единичныйга коюп, анан бул жерге, ушул жерге артикулду вставить этебиз. Артикулду биз көчүрүп алган артикулду ушул жерге койсок, бизге чыгарып берет ошону. Мынакей муну алабыз. Бизге уже чыгарып берди. Бул бизге бүт баарыны чыгарып берди. Уже карточка даяр. Эми ушуну биз только өзгөртө турган жерибиз мына брендти муну обязательно өзгөртүшүбүз керек. Бул башка бирөөнүн контейнери, бул башка бирөөнүн магазини. Биз бул жерге кирбешибиз керек. Биз өзүбүз бренд түзүшүбүз керек. Ошол үчүн буну бир башкача өзгөртүп коебуз. Мен азыр примерно эле ушинтип эле түзүп коеюн, мынакей. Ушинтип эмне болуп кетти. Примерно эле бир бренд ушинтип басып койдум. Уже бул бренд биздин бренд бул өзгөрдү ужечи. Андан кийинки андан кийинкилердин бүт баарыңыздар сиздердин товар эмне? Мисалы үчүн мен азыр примерно ошо футболный игровой доска экен, ошону көргөзүп жатам. Ошол жерде ошол сиздердин товарыңыздар эмне болсо, ошол товарыңыздардын боюнча толтурасыздар. Бүт бар жогуну бул жерде весь товар, упаковка, высота, глубина, ошолордун бүт баарыны толтурасыздар. Азыр бирок буну мен сиздерге мындай базовый эле түшүндүрүп берип жатам. Негизи карточка создавать эткенде мынтип бирөөдүн бир артикулду эле алып, негизи ал создавать эткен карточка ал уже бирөөнүн карточкасын создавать этип жаткан болобуз. Ошол үчүн биз ошол нерсени биз өзүбүз ручной түзүшүбүз керек. Бүт баарыны мындайча айтканда натуральный болуш керек дегендейчи. Мына категориядан баштап түзүшүбүз керек. Азыр мен сиздерге ошол үчүн жонгон эле мындай примерно түзүп берейин. Уже биз түздүк. Биз бул жерден брендти жанагындай эле алмаштырдык. Кетти, бул жерден кетти. Анан бул жерде светини коесуздар, анан бул жерге муну коесуздар. Бул жерге баркодту коебуз. Бул жерге баркодту коебуз. Бул жерге биз розничный ценаны коебуз. Ушуну эстен чыгарбаңыздар. Биз ошондо розничный ценаны коебуз. Биз юнит экономиканы санап бүткөнүбүздө 50% кое турган болуп, скидкаларын койгонго чейинкисини коюшубуз керек. Мисалы үчүн, допустим, ушуну Wildberries канчадан сатып жатат? Мына 1939 рубльден сатып жатат. Бул башында канчадан койду? 5010 рубльден койду. 56% скидка берди. Көрдүңүздөрбү? Ушул сыяктуу. Биз бул жерге канча баа коебуз? Примерно биз дагы
2000'ден сатыш үчүн 50% берсек 4000, биз дагы примерно ошо 5000 коебуз. Анан 5000ды аккурлайт этип койбогонго аракет кылыңыздар. 5010, 5015 ошентип коюңуздар. Анан бул жерде сгенировать баркоду дегенди басабыз. Бизге автоматически баркод берет. Wildberries баркод берет. Ушул баркодду чыгардык. Эми бул жерге артикул товары дегенге, бул жерде мисалы үчүн артикул товарга мен көп нерсе жазган үчүн мынанын артынан эле бир 6 цифраны мынтип көчүрүп алып коем. Бул кайда сатылат? Дордойдо сатылат. Анан бул мына ушул баркодтун эле примерно артынан 6 цифра алып коем. Болбосо мындай улам товар көптүгүнө мындай окшош цифралар чыгып калат. Бул жерини түздүк, бул жерин түздүк. Болду. Эми биз создавать этебиз. Азыр бир азда биздин товар создавать этилип бул жерге чыгышы керек. Бизге чыкты. Бизде биз сүрөттүнү алмаштырышыбыз керек. Так, сүрөтүн коюшубуз керек. Эми биз ушунун примерно ушунун сүрөтүн көчүрүп алышыбыз керек. Бул сүрөттү мисалы үчүн мынтип эле сохранить этсеңиздер, бул мындай болуп кыркылып сакталып калат. Мындай толук эмес болуп калат, көрдүңүзбү? Ошол үчүн мыштын оң жагына басып, просмотр коду дегенди басасыздар. Анан ушул жерден кодду басканда, мисалы үчүн мына ушул товарга ушул жерден көчүрүп аласыздар. Мисалы үчүн ушул товарга бассаңыздар, бул жерден көрдүңүздөрбү, ссылкасын чыгарып берет. Ошол ссылканы басып, уже сүрөттү толук көчүрүп аласыздар. Сүрөт уже качествосы жакшы бойдон сизге көчүрүлөт. Уже экинчисинде эле ошентесиз. Бизге экинчисин чыкты. Үчүнчү 3 сүрөт бар экен. Ошо 3 сүрөтүнө көчүрүп алабыз. Так, биз сүрөттү көчүрдүк. Эми ушул сүрөттөрдү коебуз. Сүрөттөрдү койгондо азыр мен башынан көргөзүп берейин. Биз сүрөттөрдү уже коюлду. Биздин сүрөт коюлду, баары бүттү, карточка создавать этилди. Эми ушуну мына категория деген жеринде басканда бизге мындай Wildberries'in içindeki продажага чыгарып берет. Мынеке. Биздики уже продажага чыкты, көрдүңүзбү? Бизде эми нет наличие деп турат. Биз себеби бул жерде бизде канча уштук бар экенин кой элекпиз. Эми канча уштук бар, ошону коелу. Так, баркод товары дегенди копировать этип алабыз. Копировать эттик. Эми marketplace'ке киребиз. Управление остатками киребиз. Кирдик. Бул жерде эми скачать шаблон көчүрүп алабыз. Биз муну көчүрүп алганда бизге бир мындай Excel ачылат. Ушул Excel'дин ичине биз көчүрүп алган жанакы баркодду вставить этебиз. Биз вставить эткенде мынандай чыгып калышы мүмкүн. Ал эч кандай коркунуч эмес. Бул окуй берет.
Если жок мен жакшына болсун дей турган болсоңуздар, ушунун үстүнө басып туруп эле бул жерде мынандай чыгат. Ошонун эң астына түшүп, англисче экен. Бул жерде номер деген бар. Номер дегенди басасыз. Номер деген басып, мына артында нөлдөр деген бар. Ошону нөлгө түшүрүп туруп, окей дейсиз, мына чыгарды. Анан бул жерге количество жазасыз. Количество жазганда бул жерде канча жазып койсоңуздар болот. Кааласаңыз 1 миллион жазыңыз, 2 штук жазыңыз, 3 штук жазыңыз, 100 миң жазыңыз, 100 жазыңыз. Кааласынча эле жазып койсоңуз болот бул жерде. Азыр мен сиздерге примерно эми көбүнчө жазганда мындай мисалы үчүн 900 деп округлайт этпей, примерно бир 900 киргизим келип атса, 900, 870, 847 ушту примерно ушинтип киргизип койгон жакшыраак. Эми ушуну сохранить этип алабыз. Бизге уже сакталды, кайсыл жерге сакталганын өзүңүз билесиз. Эми бул жерге загрузка файлды басабыз. Ага чейин бул жерден склад тандайбыз. Мына жерде Бишкек бар. Бишкекке чейин анда примерно азыр мой склад, кайра эле маркетплейске кирип, биз склад көргөзүп алышыбыз керек. Ошол үчүн мой складка кирип и пропуск. Бул жерден склад тандап и добавить склад. Бул жерге примерно биз Казакстанга киргизебиз. Бул жерге башынан Казакстан деп жазып алабыз. Андан кийин петичканы коебуз. Бул жерден же Нур-Султан деп чыгат, же Казакстан деп чыгат. Казакстан деле чыкты, болду. Бул жерде да Казакстан тандайбыз, болду, сактайбыз. Бул уже так. Бизде бул уже бар экен. Кайра эле киребиз ошол управление остаткамге. Кирдик. Бул жерде Бишкек. Загрузка файл. Баягы стоксту коебуз. Окей. Бизге уже коюлду. Биздин товар уже коюлду, эми көрөбүз. Бизде уже мынеке. Нолдо башында бизде нет наличие деп турду эле, биз себеби количествосын канча штук экенине кое элек болчубуз. Биздики бул жерден уже жок эле. Эми биз стоксту койдук, мынеке чыкты. Wildberries автоматик 19% койду. Биздики ошондо 4058ге коюлду. Эми так, биздики уже коюлду. Эми эмне кылабыз? Биздики уже болду. Биздин товар уже продажада турат. Уже сатууга чыкты. Биз эми ушул товардын скидкасын коюшубуз керек. Уже биздики азыр кымбат болуп калды да. Конкуренттердики 1000 канча, биздики 4058. Биз ушуну 50% койсок 2000ге түшөт. 2000 бир нерсеге түшөт. 52% кылсак дагы түшөт. И скидканы кайсыл жерден коебуз? Сенаи скидка киребиз. Муну бастык. Сформировать Excel'ди басабыз. Все товарды алабыз и скачать Excel. Бул жерде Excel менен иштеп үйрөнүш керек. Excel'ден бирок бул жерге бир аз убакытта чыгат. Азыр мен чыгарып көргөзөйүн десем, азыр пока товар түшө элек экен бул жака, сразу эле түшпөйт. Бир аз убакытта түшөт. Мен азыр дагы бир аракет кылып көрөйүн.
Жок, бизде дагы деле түшпөптүр. Түшкөндө бул жерге чыгыш керек бизге. Ошол себептен бизге чыкпай турат. Если көрбөй жаткан болсок, кайра бир кирип көрөлү. Жок, бизде чыкпай турат азыр пока. Пока ушул кое албайбыз. Так, достор, ушун менен Fubase менен иштей турган ушундай эле. Андан сырткары дагы мунун кийинки сабактарда дагы көргөзүп беребиз. Мунун карточка товар анализ кылыш, кайсы категорияга кирет. Мен азыр сиздерге примерно жанакы кайсы категорияда турганын же канча сомдон сатылып жаткандыгын эмес, мен сиздерге азыр логистика комиссиясы канча болот биз санап жатканда билишибиз керек да. Ошону көргөзүп берейин. Комиссиясын кантип көрөсүз, логистикасын кантип көрөсүз. Бул жерден категорияны ала аласыздар, кайсы категорияга кирет. Бул жерде Wildberries'те аналитиканын ичинде комиссия и логистика деген бар. Ошол жерде, мына жерде складтар турат. Анан бул жерге кайсы категория экенин мынтип жана биз көчүрүп алганбыз. Ушуну бул жерге койсок чыкты. Бул мынакей 3 түрү бар экен мунун. Товар для взрослых бар экен. Экран дейт, бул эмес экен. Биздин категория примерно игрушка. Ушуга кирип калса керек. Анан сиздерге если мына жерден кайсы категорияга кирип калат, ушинтип вопрос болуп чыгып калат да. Сиз ошону сразу эле копировать этип туруп, мындай жерге мынтип койсоңуз, сиздики уже чыгат. Сиздики кайсы категорияда экендиги мынакей. Бул уже биздики мына башындагы настольная игра для взрослых деген бул биздин категорияга кирбейт экен. Себеби бул мындай экен. Бул мындай бир игра экен. Бул бизге тиешеси жок экен. Мунун комиссиясы 12% экен. Бул жерден 12% биздин саткан товардан, ошол учурда гана бизден 12% продажадан алып калат. Мисалы үчүн 1000 сомго сатсак, 12% 120 сом Wildberries алып калат. Логистикасы бул алып барып бергендиги үчүн акысы, курьерный акысы алып барып берип кызмат кылгандыгы үчүн 94 рубль алат. Бул болсо Fubo'го тиешеси, бул бизге тиешеси жок. Fubo'ду сактасаңыз күнүнө 0.34 рубльдан алат, центтен 0.34төн алат. Эми биз кийинкини алабыз. Биздики ушту кайсы категорияда экендигин билишибиз керек болуп жатат. Кайра эле поисковикке жазабыз. Ошол эле категориянын ичиндегини көчүрүп алдык, мынакей койдук. Биздики уже бул да эмес экен. Бул бир мындай шахмат бир нерселер экен. Мындай бар экен, бирок бул экен. Кайра киребиз. Эми биз үчүнчүсүнү көчүрөбүз. Что биз точно канча сом алат, эмне болот, ошону аныктап билишибиз керек болот. Ошол үчүн бул биздики ошондо мына игрушка экен. 264 рубль
алат экен. Комиссиясы 12, логистикасы 261 рубль кармайт экен. Биздин категория примерно ушул экен. Мына шахмат мыналар турат. Мындайлар дагы бар экен. Биздики точно уже ушул экен. Биз уже юнит экономиканы санаганда 12% кошуп 261 тоже кошуп санашыбыз керек болот. Ошон менен биздин продажа бүттү. Биз көргөзө тургандар азыр дагы бир биздин товар уже продажага чыгыптырбы, чыкпаптырбы, ошону бир карап коеюн. Если болсо скидка коюп көргөзүп берейин. Жок, бизде пока скидка койгонго чыга элек экен. Бул примерно ошо 24 сааттын ичинде же 1 сутканын ичинде чыгат. Ошол учурда ушун менен FBS'те иштей турган системасы ушул эле уже бүттү. Мен сиздерге азыр үстүрттөн көргөзүп бердим. Примерно ушундай болот. Анан мунун ичинде карточка создавать эткенде и дагы башка нерселерин толтурганда, товар анализ кылганда ушул эле товар кантип изделип жатат. Мисалы үчүн бирөө башка деп жазышы мүмкүн. И ошол эле учурда кайсы ключевой сөздөр көп колдонуп жатат. Ошолордун бүт баарыны кийинки видеолордо көргөзүп бергенге аракет кылабыз. Биздин видео ушун менен аягына чыкты. Если сиздерде дагы суроо болсо же сиздерде бир түшүнбөгөн маселелер, проблемалар болсо комментарийга жазсаңыз болот.